Өткөн жумада эки мушкерге Алай Баатыры наамы ыйгарылды. Алар кимдер? Спорт чөйрөсүндө өзгөчө популярдуу болуп, көпчүлүктүн бүйрөн кызыткан Nomad Fights бул ирет Алай жергесинде. Ага канча өлкөдөн коноктор келишти. Жакында Тирек Жээнбековдон жеңилип кекти алган украиналык мушкер Проценко Алайда кандай көрсөткүчкө жетти? Ушул жана башка суроолорго кеңири баяндама беребиз. Кыраандарды октагондо кыл жайнаштырган Nomad Fights мелдеши буга чейин өлкөнүн түндүк тарабында бир нече ирет уюштурулган. Президенттин аймактарды өнүктүрүү демилгесинен улам уюштуруучулар аймактардагы спортчуларга дем күч берүү максатында бул ирет Алай жергесинде уюштурушту. Разы болуп экөөнө ала канча койсоңор калкын көңүлүм бирдей аласы. Спорттук мелдеш аксакалдарга чай берүүдөн башталып, концерттик программа менен коштолду. Кеченин коноктору Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, Алай районунун акими Ильяс Ташкулов баштаган Алайдын көрүнүктүү ишкерлери, спортчулары. Спортсмен коноктор Россия, Украина, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын 7 дубанынан чогулган. Күч атасын тааныбайт дейт, күчтүүлөр жеңсин, калыстардан калыстык тайбасын. Жалпы ушу бүгүнкү күйөрмандар, спорт күйөрмандары сиздерге ден соолук каалайм. Ар бир үйдө бакыт болсун, ынтымак болсун, элибизде тынччылык болсун. Бул балдар чет мамлекеттерде жүрүп, жаштыктыгына карабай, өздөрүнүн ак эмгеги менен ушунда иштеп келип, бүгүнкү күндө элге жакшы кызмат кылып атат. Буга чейин да бир топ ушул районубузга келип, кыйналган, кысталган үй бүлөлөргө, көп балалуу үй бүлөлөргө өздөрүнүн жардамын кылып, кайрымдуулук иштеринде жасап жүрүшөт турганда. Мелдешти көрүүгө 1000ден ашуун эл чогулду. Аларга белгилүү эстрада ырчылары Нурлан Насип жана Гүлжигит Сатибеков майрамдык маанай тартуулады. Ал эми алып баруу ишин No Name командасынын мүчөлөрү колго алган. Nomad Fight оюндарына кош келиңиздер. Каржылык колдоочу жана негизги уюштуруучу Макен Асанов, Алайдын кулуну, Борбор калаада жеке ишкерлик менен алектенет. Алайда балбан жигиттер көп, аларга колдоо көрсөтүү, өлкөбүздүн атын чыгарууга, желегибиздин бийик болуусуна кошкон биздин салымыбыз дейт. Баталал деп 4 айдан бери белгилеп жүргөнбүз, 4 айдан бери. А бирок ошонун ичинде 1 ай калганда Төрахан Багынбай уулу инибиз алтын медаль багынтып келди. Ал дагы бул совпадение болуп калды. Биз ишкерлер кичине болсо дагы биз мындай мамлекетке жардам берип, ушундай спортсмендерди колдоп берсек, эмнеси жаман? Районубузда кандай эмне керек болсо, эмнеге муктаж болсо жардам берели деп жатат. Ошону менен биргеле районубуздан чыккан ишкерлердин баардыгын чогултуп, атайын бир ишкана ачып бергенге дагы өздөрүнүн жакшы ойлорун билдирип жатат. Спорттук футбол аянтча спорт залды куруп берели деп жатышат. Бул жакшы демилге деймин. Себеби биздин жаштарыбыз дагы азыркы күндө туура жолго багыт алып, мамлекет башчыбыз туура жолду көрсөткөн, баардыгы туура ынтымак менен ишти жүргүзүп жатат. Бүгүнкү иш-чарадан мен ойлоймун, көптөгөн жаштарыбыз менен үлгү алат. Ушундай жаштарыбыздан канчалык көп болсо биздин районубуз ар бир айыл өнүгөт деген иштеничтебиз. Ар бир айыл өнүксө мамлекетибиз өнүгөт, мамлекетибиз тынч болот. Багынбай уулу Төрахан келет аттуулгандар кол чаап коюңуздар.
Бул иш-чарада жакында эле Индонезияда болуп өткөн Азия оюндарында алтын медаль багындырган Төрөкан Багынбай уулун кичи мекени кубанычтуу тосуп алып, жеке ишкер Асановдор 2 бөлмөлүү батир белек кылды. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 3-чү алтын медалды Төрөкан алып келди туугандар. Бул дагы алайдын колуну. Бул стимул болот, мен ойлойм. Буларга спортсмендер үчүн чоң белек буйруса. Булар мен ойлойм мындай белектерди да көп биздин кыргыз мамлекетине алып келет деп ишенемин. Ушул үй Ак Жолтой үй болсун. Ушул үй жакшылыктарды алып келген үй болсун. Төрөкан жаш буйруса ошол жерден көп балалуу болсун. Мындай үйлөрдү чоң үйлөрдү эрчитип келген үйлөрдөн болсун. Дагы бир жолу ушул үйдү белек кылган ушул Асановдордун үй бүлөсүнө сиздердин атыңыздардан чоң рахмат айтып, сиздердин атыңыздардан ушу жалпы келген Узаргазиевич турат бул жерде, Давлет Карыевич турат, баардыгыңыздардын атыңыздардан ушул үйдүн сертификатын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Караңыз символга. Төрөкан красавчик. Ийгилик кут болсун. Кудай буйрук. Мен абдан жакшы тосуп алышты. Биринчи Ош шаарынын мэриясынан, Ош шаардык спорт комитетинен абдан жакшы деңгээлде тосуп алышты. Биз буйруса дагы көп ийгиликтерге жетебиз деген максаттабыз. Буйруса баары алдында дейбиз. Дагы көп соревнованиялар болот. Ошого даярдык көрөбүз. Жасалган иштер спортчуларга стимул болуп, жергиликтүү тургундарды ыраазы кылды. Жаштардын жаман жолдон оолак болуп, алдыга умтулуусу ошол аймактын өнүгөөрүнө кепилдик болот эмеспи? Төрөкан Багынбай уулунун өткөн Азия чемпионатында жакшы ийгилик көрсөтүп, Кыргызстандын намысын коргогонун көргөнмүн. Эми бул өзүнөн кийинки жаш инелерине, кийинки жаш муундарга үлгү болот. Спорт бул биринчиден ден соолук, экинчиден ушул Шамдагай элдин намысын коргогон Төрөкандай балдарды көрүп кийинкилер өсөт. Кылмыштуулуктан алыс болот. Алай элине тынчылык, ден соолук, ушундай мерекелердин чоң-чоңдорун өткөзө беришине каалашмын. Биздин келечекте балдарыбыз, уулдарыбыз ушинтип чыгып отса Алай районунан. Эң сонун нерсе биз азыр кубанычыбыз өзүбүзгө батпай, мынтип тамаша кылып отурабыз. Ар кимдин балдары ушундай болуп спорт деген бул ден соолуктун булагы. Аябай жакшы, ушундай Алайдан ушундай кыйын азаматтар чыгып атат, биз сыймыктанабыз. Аябай толкунданып турабыз, ушинтип Алайдын атын чыгарып. Балдар эми баягындай бекерчиликтен башка бир пайдасы жок иштер менен алек болгондон көрө ушундай өздөрүнүн ден соолугу үчүн, эл үчүн жакшы ушундай уюштурган нерселерден көрүп, бизден улуу аксакалдар деле көрүп, өздөрүнүн балдарын, неберелерин ушундай болгула деп жакшы тарбиялап, ушуларга бир үлгү болуп атат да. Бул жакшы нерсе. Nomad Fights 2018 Алай жалпысынан 12 беттеш коюлуп, 6 өлкөнүн спортчулары таймашат. Негизги оюн 130 салмактагы украиналык Юрий Проценко менен 110 салмактагы өзгөндүк Эрмек Коноковдун ортосунда болчу. Албетте, ага чейинки оюндардагы кыл чайнашкан күчтүү атааңдаштыкта өттү. Жамгырдын төгүп тургандыгына карабай, беттеш уланды жана көрүүчүлөр аягына чейин көрүп олтурду. На 38-й секунде быстрого первого раунда болевым приемом на ногу победу одержал представитель спортивного клуба Алпсеметей, город Ош, Жаныш Ягуар!
Бүйүр кызыткан оюндардын бири 60 килограммга чейинкилер арасында Тайсан Кайман аты менен белгилүү болгон Евразия чемпиону кыргыз жараны Канат Келдибеков менен өзбекстандык Шахрух Юлдашевдин ортосунда уланды. Третьего раунда техническим нокаутом победу одержал Канат Тайсан! Салмактык категория жогорулаган сайын түн кирип, жамгыр жаап турду. Октагонго килем төшөп, беттеш токтогон жок. Тескерисинче, улам кийинки оюн кызуу атаандаштыкта жүрүп жатты. Жалпы 12 оюн коюлса, кыргыз мушкерлери бир тең-тең, бир жеңилүү жана 10 оюнду жеңиш менен камсыздады. На 58-й секунде минуты первого раунда удушающим приемом победу одержал представитель спортивного клуба Улуу Кыргыз Набиджанулу Айтибай! Ал эми негизги сыйлыктардын бири Алай Баатыры наамына коюлган 3 чемпиондук курдун бирөөнү Нурбек Жаңыбаев, экинчисин Нурсултан Рахманберди уулу татыктуу тагынып кайтты. Эскерте кетсек, урматтуу туугандар, дал ушул беттеш Алай Баатыры наамы үчүн беттеш болуп эсептелет. Мушкерибиз Алай Баатыры номинациясы менен Булгары кур менен сыйланат туугандар. Акыркы болуп октагонго чыккан Эрмек Коноков менен Юрий Проценканын оюну бул иш-чаранын эң башкы беттеши эле. Алардын салмактык категориясы дагы баарынан эң жогорку 110 жана 130 килограммды түзөт. Оюн көпчүлүк күткөндөн дагы кызыктуу болду. Решением судей одержал боец Юрий Проценко! Ошентип украиналык мушкер Юрий Проценко чемпиондук курду тагынды. Атааңдашынын мыкты оюн көргөзгөндүгүнө ыраазычылык билдирүү менен жеңилүүнүн заасын жакшы түшүнөрүн айтты. Эскерте кетсек, ушул жылдын жаз айларында ал кыргыз мушкери Тилек Жээнбеков менен беттешип, жеңилип калган. Матушка. Прошу прощения перед матушкой, перед всеми прошу, сестрой прошу, если что не то, если сильно Ермеков чуть получилось. Держался достойно. Это спорт. Сегодня я чемпион, завтра он. Не один турнир еще будет. Аллах, вперед!
Спорт бул намыс, аракет жеңилүү же жеңиш. Номад Файтс мелдеши мындан ары да уланат жана жаңы чемпиондорду жаратып, өлкөнүн желегин бийиктерде желбирете бермекчи. Это самый тяжелый кубок, который у меня есть сейчас. Самый тяжелый кубок.